Айзура Иманалиева, бүгүн атама белегибизди бергендин ордуна ыйлап барып топуракка гүл койдук. Бүгүн ак таңдай акын Элмирбек Иманалиевдин тирүү болгондо 43 жашка чыкмак. Анын туулган күнүндө кызы Айзура Иманалиева белек бергендин ордуна ыйлап топуракка гүл коюп келишкенин айтат. Мындан туура 1 жыл мурун атамдын туулган күнүнө карата жолуктук. Атам көп учурда жолугушуулар болуп, шашып турар эле. Бирок акыркы жолугушуубузда тескерисинче жаныбыздан кеткиси келбей, узакка кобурашып отуруп калчу болдук. Ал күндөн көп өтпөй жаныбыздан таппай калдык. Бүгүн болсо белегибизди өзүнүн кучактап бергендин ордуна ыйлап барып топуракка гүл койдук. Жаткан жериңиз жайлуу болсун атеке. Сиздин нурдуу жүзүңүз биздин жүрөктөрдө түбөлүктө жашайт. Эске салсак, Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районуна караштуу Өзгөрүш айылында туулган. Акын 2020 жылы 20 апрелде оорудан улам мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Удул алып баруучу Гүлжайна Атаканова, күйөөмдүн айтканы мага мыйзам. Шок жаңылык. Мен бул тирүүлүктө өзүмдү капа кылбай жашаган кызмын. Өзүмдү өтө сүйөм, бирок үй бүлөм жөнүндө эч нерсе айтпайм. Ал менин жашоом. Бул жаңылык көптөрдү кызыктырып жүргөнүн билем, бирок калчынын биле албай, так жооп ала албай жүргөндөр өтө көп. Ооба, сүйүнчү Аллахымдын буйругу менен кош бойлуумун. Кубанычымда чек жок. 5-6 айлык болгуча жашырып келдим. Бирок курсагым чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Ырчы алып баруучу Куудул Гүлжайна Атаканова социалдык тармактагы мындай билдирүүсү көпчүлүктүн талкуусун жаратты. Ырчы айым учурдагы бактылуу кезин бизге төмөндөгүдөй айтып берди. Гүлжайна айым, жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Бул күндү канча жыл күттүңүз? Өткөн жыл жалпы адамзат үчүн оор сыноо жыл болду. Ага карабай мен үчүн жакшы жыл болду деп айта алам. Себеби кайрадан эне болуу бактысын мен 15 жыл күткөм. Биринчи жолу УЗИден апа болосуз дегенди укканда жүрөгүм башкача согуп, көзүмө жаш айланып башкача толкундандым. Аны эми сөз менен сүрөттөп берүү мүмкүн эмес. Кудайга 1000 мертебе шүгүрлөрдү айтып, жакынды кармап тобо келтирдим. Менин кош бойлуу экенимди билген жолдошум, кызым, жакындарым абдан кубанып турган кези. Анткени алар менен дарыланып баштаганда эле баарынан кабардар болушчу. Эко кылдырган экенсиз. Бир эле жолу процедура кылдырганда боюңузда болдубу? Сурайын дегеним, көбү сиз кылган клиникага нааразы экен. Биринчи ниетти туура коюу керек го дейм. Баары Кудайдын буйругунан. Ал буйрук кылган болсо гана каалаганын орундалат. Көп дуба окуп сурануу керек. Меники бир эле жолу процедурадан кийин болду. Мындан аркы тилегеним, баламдын 12 мүчөсү түгөл, 6 саны аман, ден соолугу өмүрү бактысы ыйманы менен берсе экен деп атам. Тууганына эмес турарына сүйүн дегендей болсун бек кылсын. Клиникада мага деле 100% кепилдик бере албайбыз, баары Кудайдан дешти. Ар бир аялдын ден соолугу ар башкача да. Нааразы болгондор болсо болгондур. Боюңузда бар экенин мындан ары деле сыр бойдон сактасаңыз болбойт беле? Сыр кылып сактаган деле келген жок. Жогоруда айткандай, ичиң чыккандан кийин жашыра деле албай каласың. Анын үстүнө клиника мага чоң арзандатууларды кылып бергендиктен аларга салымымды кошуп жарнамалап бердим. Биздин коом эко жолу менен кош бойлуу болууну кабыл ала элек экен. Кырдаалдарда көптү ойлондурдуңузбу? Буга чейин кылдырып көргөн эмесмин. Көпкө деле ойлогон жокмун. Башка жол жок болчу. Эл эмне дейт деп ойлонуп олтуруп жашоодо артта калгым келбейт. Мага эч ким баласын бербейт. Берген күндө да бирөөнүн баласы бирөөгө бала боло бербейт. Андыктан өзүм төрөп, үй бүлөмө бакыт алып келүүнү чечтим. Кош бойлуулугуңуз кандай өтүп жатат? Лыжа тепкенден коптоңгон жоксузбу? Лыжаны акыркы 3 жылдан бери жакшы эле тээп калдым. Этияттап жыгылбай, өзүмдү аяп эле атам. Тоого чыгып, эс алгым келип туруп алды. Баш тарта алган жокмун. Ошентсе да 15 жыл аралык оңой эмес экен. Талгагым каттуу болду, абдан кыйналдым. Алгачкы 2 ай жолдошумду көргүм келбей, ачуум чукул болуп атты. Жиним келсе эле күйөөмдөн чыгарып аттым. Кийин бир аз жеңилдегеним менен азыр деле талгагым кете элек. Көзүм көргөндү жегим келет. Баламдын жүрөгү сокконун укканда, кыймылын сезгенде бери денем балкып жыргалатам. Энелик меримим күн сайын күч алып ойгонуп аткандай. 5-6 килограмм салмак кошуп окшойт. Ага деле кайылмын. Эң негизгиси азыркы абалым өзүмө жагымдуу болуп атат. Бакыт Алиев менен ээрчишип жүрөсүз. Жолдошуңуз андан кызганбайбы?
Бакыт экөөбүз жакшы саналаш, кесиптеш, доспуз. Жолдошум да андан кызганбайт. Себеби экөө бири-бирин жакшы тааныйт. Чөйрөсү бир, чай ичишкен жакшы ыйламаштардан болот. Чөйрөбүз бир болгон соң дайыма чогуу жүрөбүз да. Балаңыздын атасын ачыктабасаңыз да сүрөттөп айтып берсеңиз. Узун бойлуу, жакшынакай, акылдуу, намустуу, кадыр барктуу, сүйлөгөн сөзү өтүмдүү мырза. Буюрса балабыздын атын өзү коет. Жолдошумдун көзүн карап, көңүлүн аяп жашайм. Бирок сыртыңыздан андай көрүнбөйсүз. Ооба, сыртымдан чакчаңда беркекке баш бербеген аялдай көрүнөм. Жашоодо андай эмесмин. Жолдошум өтө аяр мамиле жасайм. Ал да мени сыйлап турат. Эркектин сөзүн угам, анын айтканы мага мыйзам. Бир жака барба десе олтуруп калам, уруксат берсе барам. Жаш кезде эми өзүмдү өзүм билем деген учурлар болгонун албетте. Бирок анын баарын сабак алдым. Азыр жети өлчөп бир кесип, күйөөгө баш ийип жашаганды үйрөндүм. Мындай акылга келгениңизге биринчи ийгиликсиз турмушуңуз себеп болдубу? Ажырашуу жылдын баласы да көрбөсүн. Жашоонун бул бурулушуна өтө көп запкы жеген адаммын. Бирок мага көп ийгилик ажырашкандан кийин келди десем болот. Ал кезде кызым 3 жашта эле. Ажырашып кеткенден кийин ал адамга кызымдын кийими жок, каралаш деп тынчын алганым жок. Негизи ажырашпай жашаганга не жетсин. Бирок тагдыр ошондой болуп ажыраштыңбы, демек андан аркы жашооңду татыктуу алып кетиш өзүңдөн. Күйөөгө тынч жашоо бербей же андан ары жоголуп кетпей чайналып жүргөндөр канча. Андан көрө ошого кеткен убакытты жаңы жашоо баштаганга жумшасаң маянаттуу болот го. Ооба, мен биринчи турмушумдан кетирген каталарымды бул жолу кайталабайм. Үй-тойду да берип жетиштиңиз. Азыркы жашап аткан ак өргөңүз канчанчы үйүңүз? Буга чейин эски сериядагы үйүм бар болчу. Ал эми бул элиталык үйгө 7 көптөн кийин тилегим эле. Иштеген эмгегимдин акыбети кайтып, жаңы сонун үйлүү болдум. Ата-энемди, бир туугандарымды, сахналаш досторумдун башын бириктирип той өткөрдүм. Пелмен түйгөн цех иштеп аттыңыз эле. Ал ишиңиз эмне болду? Ооба, жакшы эле иштеп баштагам. Элге да алына баштады эле. Бирок жадараланып жүргөн кезде андан кийин талгак болуп эч нерсеге көңүлүм келбей, үйдөн чыкпай 2 айдай жатып алдым. Азыр ал жер токтоп турат. Буюрса аман-эсен төрөп алгандан кийин кайрадан жандандырып бизнес ачайын деп атам. Кызым балким ошол ишти улап кетеби же башка нукта иштетеби, айтор ал иш кызымдыкы. Даяр бизнес десем болот. Келечекте кызым да эч кимге көз каранды болбогудай болуп, өз ишин алып кетсе деп ниет кылам. Маегиңизге рахмат, аман-эсен көз жарып алыңыз. Маалымат булагы Леди Чекит Кейджи.